башталды. Assalamu alaikum Kırgızistanlıklarım. Barınardı jaratkanın, den soğuluğu jaratkanın, den soğuluğu kurçap, ıntımak meyen ırыстın içinde göz karandısız mamleketke jaşoğunuzlardı ağlayımın. Bugünkü kayrılığının sebebi Kıtay şinoynuge Kazak biznesmesinde aytılgan roliktin negizinde kayrılıp atamın. Oba, Kıtay şinoynuge kayrıldı. Bul kayrılganda Kıtay şinoynuge emne deyt? Silerдің geleceğiңер жоқ деп atat. Силердин ушунчалык сонун жерге ээ болуп алгансыңар. Бул сонун жерди оңдош керек. Бул каталык деп айтат. Кандай кылып оңдойт? Аны Кытайлар алыш керек дейт жерди. Дагы силер өзүңөр уурдайсыңар деп атат. Силер балдарыңардыкын да уурдайсыңар деп атат. Мына наристелердин келечегин уурдайсыңар деп атат. Силерде адамдар мындайды кылбайт дейт. Адамдар мындайды жасабайт дейт. Айбандар да жасабайт мындайды дейт. Мына билесиңерби дейт. Ошондуктан силердин келечегиңер жок дейт. Силердин жериңердин баары талкаланды дейт. Силердин уурдалды дейт. Тонолду дейт жериңер. Акырындык менен биздики боло баштады дейт. Силердин чиновниңер акчага жерин сатат дейт. Жөн эле жерин сатат. Энесин кошо сатат керек болсо да, аяр энесин сатышка дейт. Силер бейкубат мамлекет түзө албадыңар дейт. Ал бейкубат өзүңөр башкара албайсыңар дейт. Силерди бөлөк бирөө башкарыш керек дейт. Силерди Кытайлар башкарыш керек дейт. Бул сөздөр бизге да туура келет. Андан кийин акырындык менен башкаруу саясатын биз жүргүзүп атабыз дейт. Эмне кылдык дейт? Билесиңерби дейт? Силердин кендериңерди арендага алдык биз дейт. Жерлериңерди арендага алдык биз дейт. Арендага алган Кытай эч убакта аны бербейт. Ал түбөлүк Кытайдыкы болот деп айтып атат ал чиновник. Ал эми жериңерден ар түрдүү Кытай компанияларын түздүк дейт. Ар түрдүү Кытай компанияларды үчүнчү кишилер ээлеп турат дейт. Ал силердин эле кишиңер дейт. Бирок ал Кытайдыкы дейт. Мына ал эчтеке эмес. Силерде ушуну менен силердин башкаруу чөйрөңөр жок болот дейт. Келечегиңер жок болот деп айтып атат. Айланайындар, ал туура айтып атат. Абдан туура айткан. Бул казак эмес, казак агайындар эмес, кыргызга бизге таандык экен. Мына ошол себептен бизге таандык үчүн жан күйүп, жан кашайып айтып атамын. Ойлоңгула. Ойгоңгула айланайын кыргызым. Эмне болуп баратабыз? Жерибизди саттык, келечегибизди саттык, баарын сата баштадык. Жок, сатпайлык. Өзгөчө жаштарыма айтып кеткеним бар. Жаштарым, силер ойгоңгула. Саткындар чекебизден чыгып атат. Мен саткындардын ичинен Кытайга жан тарткандарды азыр айткым келип атат. Бул баягы эле өкмөт башындагылар болуп атат. Себеби өкмөт башы Ачкарик Оторбаев деген Акмашат айыл өкмөтү 217 гектар жерди Кытайга бербейбиз. Акмашат айыл өкмөтүнүн соту 217 гектарды Кытайга бербейбиз дегенде ар түрлүү жолдор менен айландырып келип туруп Оторбаев Кытайга берип атат жерди. Көрдүңөрбү кандай кетти? Ал эчтеке эмес. Ошол жерде Ата Мекендин партиясынын балдары ун таркатып кол койдуруп атат. Кол койдуруп туруп макулдатып атат Кытайды. Мынакей биздин жүзүбүз, мынакей Ата Мекен партиясынын жүзү, мынакей Оторбаев башкаруу, Оторбаев өкмөт башынын жүзү. Ойлоңгула. Ойлоңгула айланайындар, жериңерди сактагыла. Жериңерди сактап аласыңар, ушу келатат, басып калат, аягына чейин чыга албайбыз. Мен жаштарыма ушу кайрылууну өзүнчө бир жаштарга арнаган, өзүнүн жүрөктөн чыккан бир ырлар бар эле, ошону айтып коеюн. Жаштарга, эй жаштарым, өткүр болгун, курч болгун, майтарылбас мизи төкөр болоттун, былжыретип колдонуп, намысыңан айрылсаң, элиңди да, жериңди да жоготтуң. Туш тараптан жоо келатат камалап, ойрон салып рухубузга аламат, кайырчыдай каңгып жолдо калбайлык, ээсиз жерсиз ар кимдерди сагаалап. Ойлон ойгон, сакта кутман элиңди, омкорултуп бөлөлөктөп элиңди, ажыдаарлар чоң азуулар шыкаалайт, энчилетпе, кут дарыган жериңди. Бабам Манас осуятын сактагын, эл ыйыгын, жер ыйыгын бактагын, наристелер келечегин бергече жашооңорду садака чаап таштагын. Бабам Манас осуяты, бастырсам жерди Кытайга туубай туну чөгөйүн, туруу жүрбөй өлөйүн. Рахмат көргөнүңүзгө.